белгилүү журналист, публицист, илим пост, педагог Бөбөкан Дусалиева каза болуп өтүп кеткенине 1,5 жылдай болуп калды. Ал ушул өз журналист катары ириде абдан таанымал, тележурналист катары таанымал. Өзүнүн эң урматтаган кесиби дагы, жакшы көргөн кесиби да бул журналистика. Өзүнүн өмүрүн болгон талант шыгынын бардыгын журналистикага жумшады деп айтсак болот да. Анан ал ушул өзү бир китеп даярдап аткан экен, эфирде мезгил тарыхы деп. Анан тилекке каршы ушул китебин чыгарганга жетишпей өтүп кетти. Анан бул китеп басмада калган экен. Ушул китепти чыгарып биз анан ага дагы бир китепти коштук. Бул өзүнүн мурда 2014-жылы чыккан энелер жөнүндө баллада деген китеби. Бул китепти кайра чыгарам, толуктайм деп аракет кылып аткан. Энелер жөнүндө баллада деген өзүнүн тайэнеси, чоң энеси, өзүнүн апасы, кайненеси жөнүндө эскерүүлөр болчу да, ошолордон кандай тайлым алдым, кандай тарбия алдым дегенди жазып, эскерип жүрүп жазып отурганда, ошондо толуктайм деп жүргөн чыгармак ушул быйыл тилекке каршы ага да жетпей калды. Тилекке каршы ушул китебин биз чыгарууга аргасыз болдук. Өзүнүн толуктоолору эмес, өзү жөнүндө эскерүүлөрү менен болуп калды. Ошон үчүн бул эки китеп, бир бөлүгү энелер жөнүндө баллада эскермеси, экинчи ошо маркум Бөбөкан Дусалиеваны эскерүүлөр топтолду да. Ушул эки китепти биз бүгүн ушул улуттук китепканада бет ачаарын өткөрдүк. Ага коомчулуктун өкүлдөрү, журналисттик чөйрө, мамлекеттик жетекчилер, көз карандысыз маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, медиа өкүлчүлүктөр, педагогдор, окумуштуулар, жазуучулар, кыскасы коомчулуктун кеңири чөйрөсү катышты. Биз алардын бардыгына ыраазычылык билдиребиз.